Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары, урматтуу футболисттер, тренерлер жана ошол футболдук клубдун ээлери. Бүгүн ушул баарыңыздарга белгилүү болгондой, мамлекетибизде 2025 жылкы эң татыктуу футболдук маанайдагы адамдарды тандап алабыз. Буюрса, бул деген ошол кыргыз футболунун бүгүнкү күндөгү өнүгүү жолундагы кайсы бир дагы бир тарых болуп калат. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, кыргыз футбол биримдиги 2 жылдан бери, 2024-2025 жылдан бери мамлекетибиздеги футболду өнүктүрүү боюнча эң алдыңкы программаларды кабыл алганбыз. Ошол программалардын негизги бөлүктөрүн айта кетейин. Бул биринчиден мамлекетибиздин башчысы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин бизге көрсөткөн, футболисттерге, дегеле футбол коомчулугуна көрсөткөн өтө чоң колдоосунун негизинде биз ушу 2 жылдан бери футболду карай баштадык. Так? Анан негизги маселе ошо урматтуу президентибиз футбол боюнча кыргыз мамлекетинин футбол тарыхында биринчи ирет өзүнүн указын чыгарып, футболду колдоо боюнча маселени алдыга коюп берди. Ошол негизинде 2 жылдан бери республикабыздагы бардык жерлерде футболдук инфраструктураларды өнүктүрүү боюнча чоң программа кабыл алганбыз. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2024 жылы, 2025 жылы бир нече ондогон футболдук талааларды, футболдук базаларды, футболдук стадиондорду республика боюнча куруп ишке бердик. Ошол негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңдеген, бир нече миңдеген балдарыбыз футбол менен машыга баштады. Демек, Кыргызстанда футболго болгон көз караш өзгөрдү. Мына мамлекетибиз футболго болгон өзүнүн көз карашын өзгөрттү. Демек, мамлекет тарабынан түзүлгөн ушул шарттарды колдонуу мындан ары эми футболисттерге гана көз каранды болот. Мындан ары футболисттерибиз жакшылап футболду ойнош керек, өздөрүнүн жанагы чеберчилигин көрсөтүш керек. Мамлекетибиздин ичинде, мамлекетибиздин сыртында футболду чоң деңгээлге көтөрүш керек. Себеби футбол бул жөн эле оюн эмес, бул жөн эле спорттук мелдеш эмес. Бул бүгүнкү күндө коомубузда эң чоң ушул социалдык жактан колдоо боюнча дагы өз ордун ээлеп турат. Ошондуктан мен ойлоймун, биздин футболисттерибиз мындан ары көптөгөн жакшы жетишкендерге жетет деген ойдомун. Андан сырткары, мына бүгүн мындай болуп атат, мындай төп келип калган деп коет го, жанагы төп келип калган айтайын. Бүгүн биздин олимпиадалык жаштар курама командабыз 23 жашка чейинки Азия кубогуна Кыргызстаныбыздын тарыхында биринчи ирет жөнөп атышат. Бүгүн саат 12-де буюрса жөнөп кетишет. Бул деген 6 январдан баштап Сауд Арабиясында 16 Азиядагы эң күчтүү 16 команданын ичинде Кыргызстандагы ошол олимпиадалык командабыз күч сынаша баштайт. 6 январда биринчи оюну болот. Ошондуктан мына бүгүн ушул трибунадан туруп, силердин алдыңарда туруп, футболдук кечени ачып жатып, мен ошол биздин балдарыбызга, спортчуларыбызга ак жол каалап коет элем. Балдарыбызга ошол ийгиликтерди каалап коет элем. Себеби бул да болсо биздин мамлекетибиздин чоң мындай престижи болот. Урматтуу футболисттер, дагы бир жолу сиздерди ушу бүгүнкү ала турган сыйлыгыңыздар менен куттуктап кетемин. Сиздер чынында эң татыктууларсыздар. Эң татыктуу футболисттерди,
futbolduk funksionerlerdi, futbolduk судьяларды, futbolga katışı var her bir adamdı tanlap alууга hareket kıldı. Mından ары dagы, mına emdigi жылдан başlap, emdigi 2026 жылы biz Kırgızstan boyunca futbol infrastrukturaсын түзүү маселесин чечип бүтөбүz. Çeçip bütüyoruz. Kaysıl жерге varsan, oşol жерде stadion, kaysıl жерге varsan futbolduk tala, kaysıl жерге varsan tüzülgön şartlar болады. Эми мына futbolistler sizler иштегиле. Futbolistler sizler тренировканы кылгыла, жакшылап машык кыла, мамлекет туусун бийик көтөргүлө. Ал эми мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич экинчи указын чыгарды футболду колдоо боюнча. Birinci uказы былтыр чыкса, экинчи указы мына быйыл чыкты. Анын негизинде жана өкмөттүн биздин мыйзамдарыбызга өзгөртүү киргизүүлөрдүн негизинде футболдук инфраструктуралар налогтордон бошотулду. Коммуналдык жанагы төлөмдөрдөн бошотулду. Жанагы социалдык айлык алганда төлөй турган налогтордон баарынан бошотулду. То есть футбол менен машыккан адамдар, организациялар, айлык алгандар, айлык бергендер бардык налогтордон бошотулду. Мамлекет ушул нерсени өзүнүн мойнуна алды. Мамлекет дагы эмне кылыш керек? Мына баарын түзүп берди, бар шарттарды жасап берди сиздерге. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерге айтып кетемин, эгер мындан ары ойнобой турган болсоңор, анда башкача сүйлөшөбүз. Рахмат баарыңызга. Бұл кечеміздің ең башқы сыйлығы біз отырған жерге алыс жолын басып өтіптір. Ал сыйлық ақ Шұңқарда. Дамы и господа, главная награда вечера – лучший футболист Кыргызской республики Улан Шұңқара. Дайте шуму, пожалуйста, нашему морскому. Рахмат, а теперь, пожалуйста, внимание на экран, потому что прямо сейчас вы увидите тех самых номинантов, которые есть в данной номинации «Лучший футболист Кыргызской республики». Андамесегеттик Эрбол Атабаев, Эржан Токоттаев, Кайрат Чыргалбек уулу. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бул сыйлыкты тапшыруу үчүн сахнага Кыргыз футбол биримдигинин президенти Ташиев Камчыбек Кадыршаевичти чакырабыз. Кыргыз Республикасынын мыкты оюнчусу 2025 жылдын башкы сыйлыгын ала турчу 3 номинантты сиздер көрдүңүздөр. Мына ушул Кыргыздын кырандарынын, шуңкарларынын арасынан эң мыкты оюнчу табылган Кыргыз Республикасынын мыкты оюнчусу Эржан Токоттаев. Это наша стена. Это тот самый человек, который говорит, что все будет хорошо, потому что на воротах стоит Эржан Токоттаев. Эржан своим мастерством подарил нам по-настоящему незабываемые эмоции, надежный страж ворот нашей сборной. Своей игрой он вселяет уверенность во всю команду в течение года. Эржан демонстрировал великолепие.